Достор, Бишкекте жаңы базар деген мындай. Жаңы базар деген жаңы базар ачылды. Ал базар мына Дордойдун жанында. Ал контейнер эмес. Бул капиталдык курулуш, капиталдык базар. Мунун биринчи кабаты базар болот, чоң соода борбор болот. Экинчи кабаты склад болот. А мына үчүнчү кабаты, мына мен турган жер, бул машиналар токтой турган стоянка болот. Ушул жерде өзүңүздөрдүн да машиналарыңыздар турат. Ушул жерде соодага келген коноктордун, соодагерлердин баарынын машинасы турат. Жалпысы 7 гектар жер, ошол 7 гектардын ичинде 2000ге жакыныраак соода оруну болот. Эми анын азыр бир 30-40% сатылып бүтүп калды. Азыр ким келе турган болсо, тандап ала турган болсо, балким өзүнө жакканыраак орунду алууга мүмкүнчүлүк алат. Эми бул базар эмне? Бул базар ушул тетиги Дордой базарды көрүп турасыздар. Дордой базардын маңдайында мынау Бишкекте Советский көчө деп коет, баягы чоң көчөлөрдүн бири. Советский деп аталган көчөнүн этеги. Наркы жагы жанагы объезд жол, айланма жол. А бул жагы ушул Дордой, Бишкектин этеги. Ушул жерде мынау контейнер базарлардын фонунда жаркырап курулуп жатат. Эми контейнер тууралуу айтып берейин. Кыргызстан 90-жылдарды башынан өткөрдү. Союздун маалында мынчалык базарга болгон муктаждык жок эле. Себеби товар аз эле. Анан эл соода менен эмес, эл өндүрүш менен алек болуп аткан. Бирок бизде баягы молдокелерибиз айтып калат, берекенин 10 береке боло турган болсо, ошонун 9-у соодада экен, бирөө гана дыйканчылыкта экен деп. То есть бирөө ошол өндүрүш, жана башка да. Калган 9 береке, 9 байлык бул ошол соодада экен дейт. Ошол нерсе азыр акыры кыргыздарга да түшүнүктүү болду. Ошентип биз ушуну түшүнгөндөн баштап, то есть 90-жылдан баштап, анан соодага уруна баштадык. Бирок биздин алгачкы соода жайыбыз алачык, жөн эле бастырма, же болбосо бир капа, же болбосо машинанын багажы болду. Андан өттүк, өтүп отуруп анан кийин мындай контейнерлерди алып келдик. Анан контейнер базарлардын доору башталды. Ушул контейнер базарлардын доору дээрлик 30-35 жылга созулду. Мына 2025-жылга келдик. 2025-жылдан баштап азыр мынантип капиталдык курулуштагы кадимки базар салынып баштады. Бул алгачкы ушундай чоң капиталдык соода борборлордун бири деп койсок болот. Эми мурда буга чейин соода борбор деп шаардын ичинде башкачараак аталган, бирок азыр эми мындай карасаң кадимкидей эле базарыбыз соода борбордун деңгээлине чыгып атат. Эми ошондой соода борбордун деңгээлиндеги базар, кадимки биздин түшүнүгүбүздөгү, азыр кадимкидей мурдагы контейнер базарлардын ордуна курулуп баштады. Менин оюмча жакында булар жок болот. Анткени булар жок боло турган убакка жетти мына контейнерлер. Неге? Себеби контейнердин ичинде жайында баса албайсың. Ысык, кан басымың көтөрүлөт, тердейсиң. Эми жана башка. Кооптуу дегендей. Анан кышында эттен өтүп, сөөктөн өтүп, чучукка жеткен, титиреткен ушул суук ошол контейнер базарларда болду. Ошого чыдап биз кыргыздар 30 жыл жашадык. Ошол 30 жылдын ичинде ошол суукту суук дебей, ысыкты ысык дебей, ошол контейнердин ичинде отуруп, балдарды бактык, жетилдик, эрезеге жеткирдик. Анан эми ал балдар жетилди. Ошол азыр контейнерде отурган соодагерлердин балдары азыр монундай капиталдык курулушту кура турган деңгээлге жетти. Ошондой бир кубатка келди. Азыр мына ушул жер, кайталап айтайын, 7 гектардай жер. Ушул 7 гектардай жерге салынып аткан ушул жаңы базар азыр бир 2000дей орунга ээ болот экен. Менин оюмча базар ушундай болуш керек. Буга чейин өзүңөр билесиңер, мен жанагы Оштун базарын тоок гана болуптур деп сындаганмын. Базар кандай болуш керек экенин мен силерге азыр көргөзөм. Базар ушундай болуш керек. Базар парковкасы менен болуш керек. Жүктөрдү кое турган кампасы менен болуш керек. Андан сырткары эл жайда ысыбай турган, кышында үшбөй турган, ичи сасыбай турган, коопсуз, таза жер болуш керек да. Мына ошол базар ушундай болуш керек. Эми мына базардын курулушун айтып берейин. Азыр көпчүлүгүндө мындай бир маселе болушу мүмкүн. Эми кантип эле биз ылдыйда отурсак, үстүбүздө жүгүбүз болсо, анын үстүнөн анан кийин титиретип жанагы машиналар чыкса, бул кандай болуп калат дешиңиздер мүмкүн. Чет өлкөлөрдө көпүрөлөрдүн үстүндө кафелер курулуп атат. Чет өлкөлөрдө мейманканалар, башкалар ошол парковкасы менен бирге курулуп атат. Чет өлкөлөрдө имараттын үстүндө, эң жогорку үстүндө гил тийген бир нече тонна суу толтурулган бассейндер курулуп атат. Эми бул кудум ошондой
сапаттагы курулуш десек болот. Мынаны караңыздар эми. Мен сиздерге муну айтып берейин. Мына. Кандай болуп курулуп атат? Муну 32-лик арматуралардан мынау колонналарга, мынау регилдерге 32-лик арматуралар салынып атат. 32-лик арматурадан болгондо дагы ар бирине мынау колоннанын өзүнө бир 12, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мына 12 дана бул түркүгүнө коюлуп атат. 12 дана. Андан сырткары мынау регилдерди караңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 5 үстүнө, 5 астына, анан капталына болуп жалпысынан 12 арматура мынау регилдерге салынып атат. Бардыгы 32-ликтен. Мыноосу 18-лик арматура экен, бирөөсү. Калганы 32-лик арматуралар. Мынауга 14-лик арматурадан 2 кабат болуп, үстүнө монолитный перекрытие деп коет. Ушул шыбына, мындай алганда потологуна ушундай калыңдыктагы, жогорку тыгыздыктагы бетон колдонулуп атат. Эми ушинтип ушул дүкөн азыр ишке киргени турат. Жакында ишке берилет дейт. Ишке берилгенге чейин азыр сатыкка чыкты. Эми караңыздар. Мынау жагы ушундай болуп тосулат. Тосулгандан кийин ал бетондун сапаты мындай дуал болот. Эми бул дуал не үчүн турат? Мынау жакта мисалы машинаңыздарды ушул жака кое турган болсоңуздар, койгондон кийин баягы анча-мынча жаш бала мунун үстүнө секирип түшүп кете албай турган, анча-мынча машина катуу келип сүзүп мына ылдыйга түшүп кете албай турган деңгээлдеги күчтүү, кубаттуу, бекем болуп, мына айланасы тосулуп атат мынантип. Мунун эни дагы бир 15 сантиметрдей экен. Эми мунун астындагы мына 20 сантиметрден калыңыраак болот окшойт полдун өзү. Кыскасы ушундай туугандар. Азыр күнү-түнү жумуш болуп атат. Мына жайнаган куруучуларды көрүп атасыңар. Мына тооктой жайнап ушул жерде иштеп атышат. Наркы жакта колонналарын тургузуп койгон, а мына жагына монолитке азыр мына балдар даярдап атат. Эми айталы. Өзү негизи биз кыргыздар акыры ушул нерсеге келишибиз керек болчу. Келип атабыз. Себеби заман талап кылган болсо, ошол талапты аткарбай койгон болбойт экен. Аткарбай кое албайт экенсиң. Мисалы, кээ бир мал базарлар бар. Кээ бир кадимки жасылча жемиш базарлары бар. Кээ бир кадимки эле кийим саткан базарлар бар. Кирсең ичи чыла, сасык, кышында суук, баткак. Жайында барсаң ушунчалык ысык, үйүп ичи. Адамдын кан басымы көтөрүлүп, ошол жерден чыкчаң нерв болуп, кызылың жанып, чыдабай каласың да. Ошондой базарлар эми айласыздын жумушу болгондо акыры ошодон өтүп, мынантип жаңы базарлар салынып атат. Эми бул базар салынып атканда ачык айтайын, бул жеке менчик базар болбой атат. Бул мамлекеттик базар болуп атат. То есть азыр базарды булар салышат, элге сатат. Саткандан кийин бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк деп коет, ГЧП деп коет. Жана президент айтып атпады беле, ГЧП кылалы. Ошо ГЧПнын негизинде силер акчаңарды салгыла, биз жерди берели. Анан бир нече жылга деп келишимди түзөлү. Андан кийин бул мамлекеттики болуп калат деп. Мына ошондой келишим менен, мына ошондой тартип менен болуп атат. Мына азыр мына жагына дагы тетиги машиналар азыр жерди таптап, астын бекемдеп, ошол баягы чөгүп кете турган, жана башка боло турган жерлердин баардыгын ошол өзүнө келтирип, жайына койгондон кийин асты бетондолуп, арматурадан түркүктөр чыгарылып, колонналар. Андан кийин мына биринчи кабаты курулуп, анан экинчи кабаттын полу курулуп, анан кийин мынантип үчүнчү кабатына машина коюучу жайлар менен болуп курулуп жатат. Жалпысы бая айткандай 7 гектардай жер. Мына көрүңүздөр. Бул жака мына шагылдар алынып келинген. Анан ал шагылдар дагы ушул жерге жайылат, тапталат, басылат. Анан кийин тегизделип, аябай бир ордуна келгенден кийин анан мынантип курулуш башталат. Ошол, жүрүңүздөр эми. Астында азыр сиздерге жана склад боло турган жерин көргөзүп берели. Бул жакта жумуш болуп атат. Көрүп атасыңар. Негизи жумуш ушундай болуш керек да. Курулуш тез болуш керек. Курулуш тез болбосо, ал курулуштун берекеси учат. Себеби курулуш ушунчалык жанагындай татаал нерсе, ал тездикти сүйөт. Курулушту тез бүтүрүп койсоң, ал жакшы. Тез бүтүрбөй эле алаксыдың дегиче курулуш өзүн өзү жей баштайт. Адамды банкрот кылат. Баягы каалаган ишин каалагандай болбойт. Ушинтип анан жүдөйсүң. Мына ушул экинчи кабат. Экинчи кабаты өтө бийик болгон эмес, бирок бул жерге сиздердин ошол жанагы ташып келген
камдап койгон жүгүңүздөр толук ушул жерге бата турган болот. Ар бир соода борбору өзүнүн жүк коюучу жайы менен болот. Мына. Анан эми муну жөн эле мындай бир таанысак болот да. Мисалы мындан караңыздар. Мына жерге мисалы бир орун боло турган болсо, ошол бир орунда бир соодагер иштесе, анын бир машинасы болот дейм. Бир машинасы менен келди дейли. Анан ага келген кардар дагы бир машинасы менен келет. Ошондо бир соода жайынын үстүнө 3-үчүнчү кабатында 2 орун болуп атат. 2 же 3 орун болуп атат. Ал дагы болгондо дагы кеңири болуп атат. Эми бул баягы сыртка коюла турган жерден тышкаркы ошол камдалган парковкасы жөнүндө айтып атабыз. Ушундай. Анан эми соода жайын өзүн көрсөтүп берейин, эми жүрүңүздөр. Соода жайы болжолдуу алганда мына ушундай болот. Так, мына жактан көргөзүп берели. Бир орун болжол менен алганда мына ушундай болот. Мына көрүп атасыздар, экинчи кабаты кампасы. Анан мына кабаты биринчи кабаты. Бул соода жайы болот. Соода жайынын ичин эми көргөзүп берейин. Биринчиден мына бул ортодо жүрө турган жерин мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 метр толук мындай алганда адам баса турган жери болот. Мунун ичине адам басмактан ошол чоң жүк ташуучу машинаны дагы киргизсең болот. Анан болгондо дагы мунун ичи кандай болот эми? Ар бир орун болжолдуу алганда ушундай экен. Ал деген сөз мына ченеп көрөлү, ар бир орунуңуздар канча болот? 1, 2, 3, 4, 5, 6 метр экен. Бул ичине карата узуну деп коелу. 1, 2, 3, 4. 6га 4 боло турган болсо, 6 жерде 4-үн 24 боло турган болсо, ар бир орун 24 орунду болот экен. Соода жайы өзү бийик болот. Болжол менен азыр 3 метрден ашыгыраак окшойт. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 боло турган болсо, 3 метр бул 30-дук газоблоктон боло турган болсо, 10, 3 метр экен. 3, 10. 3 ондон үстүнө 30 болуп аткан болсо, ошондо болжол менен азыр бийиктиги 3,5 метр экен. 3,5 метр деген сөз бул аябай бийик деген сөз. Мунун ичине эмнени илсеңиздер дагы ошол бардыгы батат. Анан үстүнө ар бир ошол мына жерди сатып алганыңыздарда ошол үстүңкү бөлүгү сиздерге кампа катары берилет. То есть сиздердин ашыкча товарыңыздар, камдап койгон запас товарыңыздар үстүндө турат. Муноосу бул соода жайы болот. То есть мына ошол эми мындай акыл эстүү жакшына болуптур. Эми дубалы неден болгон? Дубалы мындай автоклавтан жасалган газоблоктон болуптур. Ал деген сөз эмне жүк илсеңиздер дагы ошонун бардыгын көтөрөт деген сөз. Эми бул жер ушундай болуп берилбейт. Бул азыр кадимкидей жакшынакай болуп, айнек менен тосулуп, рамкалар коюлуп, баягы алюминий айнектер профилдер менен кооздолуп анан кийин берилет. Анан мына жери дагы ушул бетон бойдон калып кетпейт. Азыр көргөзүп берейин. Мунун ичи сиздердин соода борборуңуздар, соода жайыңыздар. Мына ушундай тунук терезе менен болот. Анан ал терезелер мындай алюминий профилге катат. Бул 2 кабаттуу айнек болот. Ошол айнектин ичинде соода кыласыздар. Кааласаңыздар эшиңиздер жабык болот, кааласаңыздар ачык болот. Анан баягы базардагыдай контейнерди жаба албай, кыйналып, анан сен карап турчу деп кетмей жок. Мындай эле жаап коесуздар. Кулпулап коесуздар. Дааратканага чыгасыздарбы, же товарга чыгасыздарбы, же ошол күнү ишке чыкпай коесуздарбы, ал өзүңүздөрдүн жумушуңуздар болот. Эч кандай кооптулук болбойт. Анан асты полуңуздар мындай болот. Пол ушинтип бүтүрүлөт. Ал деген сөз пол мындай гранит менен кооздолуп жасалат. Ушул гранит менен жасалган полдун үстүндө эл дагы ушул жерде жүрөт. Бизде ушундай бир скептиктер көп. Алар айта беришет, азыркы курулуштар андай, азыркылар мындай деп. Монолит деген ушунчалык бекем болот. Бул азыркы биз салып аткан үйлөр ушу монолиттин алдында мындай эле болуп калат. Эч нерсе болбой калат. Эмне үчүн? Себеби мындан караңыздар мына. Арматураны мына 32-лик арматураны салынып аткан караңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
18 арматура мына ушул түркүктүн өзүнө коюлуп атат. 32-ликтен 18ден арматура салынып атат. Ичинен ар бири монтип анан бири-бири менен байланып дагы чыгып атат. Мынчалык бекем нерсе билбейм кайсыл жерде бар. Илгерки советтик курулуштун биринде да мындай болгон эмес. Азыр биздикилер баягы советтик курулушту мактай беришет, жакшы көрө беришет. Ошодон улам айтылган сөз. Анан эми мына түбү кандай болуп атат дегендерге. Түбү мындай болуп атат туугандар. Мына подушкасынын эни өзү 1 метрден ашык экен. 1 метрден ашыгыраак жер. Подушканын эмеси өзү 1 метрдей окшойт. Мына арматура турган жер. А бирок подушкасы андан ашыгыраак. Эми анын үстүнө мынантип ушул арматуралар кийиздей токулуп астына төшөлүп атат. Анын үстүнө азыр мунун ичи шагыл менен толтурулуп, ал трамбовка болуп, тегизделип, анын үстүнөн анан дагы бетондолот. Анан кийин анын үстүнөн плита басылып, сиздерге сонун жакшынакай жанагы шарт түзүлөт. Көрдүңүздөр. Эми курулуш деген болсо ушундай болуш керек. Болбосо баягы оштогудай тооккана болбош керек. Мен ошон үчүн баягы ичим чыкпаган нерсени ачык айтканым ошол. Айланайындар, заман башка, контейнердин доору бүткөн, ал кеткен, ага кайтыштын кереги жок. Контейнер эми адамдарыбыздын ден соолугун жеп бүттү. Мамлекет элдин ден соолугуна кам көрүш керек. Эгерде көрбөй турган болсо, анда медицинага кам көрөт. Элдин ден соолугуна кам көрбөгөн мамлекет, анда медицинага көп акча жумшаганга аргасыз болот. Азыр эми бизде жанагы эми мен ошол жөнүндө айтпай атам, бирок айтканга туура келип атат, сөз келип атат. Эгерде базарды жакшы шарты менен түзө турган болсоң, анда соодагерлердин ден соолугу жакшы болот. Кышта үшүбөйт, жазда ысыбайт, дайыма бирдей температурада жүрөт. Адамдар кыйналбайт, ооруканага кайрылбайт. Ошонун эсебинен анан мамлекеттин баягы жалпы улуттун ден соолугу чың болот. А эми ошон үчүн ушундай кылып эле салсаңар болбой беле? Ушуга эмне көп убакыт кетеби? Жок, ушундай эле болот. Ал жакта дагы ошол эми мындан карагыла. Ошол баягы тооккананы $1000, $1,500 сатышты чарчы метрин. Мунунун баасы деле андан алыс эмес. Болжол менен ошонун эле айланасында экен. Бирок бул жерде бир гана нерсе бар экен. Бул базар азыр баа ойноп кетиши мүмкүн экен, сатылганына жараша. Азыр келгенине арзаныраак, а кийинирээк келгенине бир аз кымбаттап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бааны айтпай тур дешти. Ошон үчүн мен так бааны азыр атаган жокмун. А бирок бул ушундай капиталдык курулуш болуп курулуп атат. Туугандар, караңыздар. Ичине пластиктен мына жерге баягы айнекстандын баягы калың алюминий профилдеринен мына жерге коюлуп, ар бириңиздерге дубалдай болгон эшик жасалып берилип атат. Айнектен дубал жасалып берилип атат. Андан сырткары ичинде газоблок менен урулуп атат. Ал жанагы оштогудай кылып, тоокканада кылып бир баягы ДСПны алып келип ошол жерге краскалап мына өрттөнбөйт дебей атат. Булар кадимкидей мындай автоклавда жасалган газоблок менен дубалын уруп берип атышат. Анан мына жактарын бүтүндөй мынантип жанагы плита менен каптап берип атат, гранит менен. А мунун үстүнө кампасын куруп берип атат. Анын үстүндө парковкасын кылып берип атат. Ошону менен биригип, ошол оштогу тоокканадан баасы алыс кетпей атат. Мына ушундай базар курулуп атат азыр Бишкекте. Жаңы базар экен. Жаңы базар атына жараша жаңы болуш керек, жаңыча болуш керек, жаңы стилде, жаңы архитектурада, жаңы бир кооздукта, жаңы ыңгайлуулукта, жаңы шартта. Ал ыңгайлуу, коопсуз, мындай кооз дегенде бардык шартка, бардык жанагы талапка жооп бергидей болуш керек. Болгондо дагы азыркы заманбап талапка жооп бергидей болуш керек да. Мына ошол базар ушундай болуп курулуп атыптыр. Жаңы базар. Ошол мен баягы оштогу базарды тооккана дегенин себеби ушундай, туугандар. Ой, Ыдырыс, сен андайсың, мындайсың, бир жакшы иш болуп атпайбы дей бересиздер. А бирок мындай базарды көргөндөн кийин анан дейсиң. Туура эле экен да дейсиң. Себеби туугандар, базар деген бул баягы жапайы базардан кетишибиз керек. Жапайы базардын доору бүттү эми, 30 жыл өттү. Ошондо эми какшап баягы ысыкта күйүп, суукта тоңуп дегендей ол көп жүргөнбүз. Болду эми, ошодон кетели эми, туугандар. Так, эми мына жакта азыр масштабын көргөзүп коеюн мен сиздерге. Кандай масштабта курулуп атат бул? Мына ол сиздердин адамдардын баса турган жолу болот. Мынантип басып, бул жакты карайт, наркыны карайт, беркини карайт, басат ушинтип. Андан сырткары мына
ар бир соода жайы мындай боло турган болсо, соода жайынын үстүндө мына кампасы мына үстүндө болот. Ар биринен бирден берилет ошол. То есть мына жердеги соода жайына мына үстүндөгү кампасы байланган. Анан үстүндө парковкасы болот. Эми парковка соодагерлердики, элдики, ал жалпы колдонуудагы нерсе болот. Ушундай шарты менен болуп атат. Азыр сиздер өзүңүздөр көңүңүздөр жакшы көргөн, ой мамлекеттик болсун дей бересиздер го, ошол мамлекеттик азыр мына базар. Ошол мамлекеттин базарын сиздерге тааныштырып атам. Көрүңүздөр. Жана мен өзүм байкабай аткан экенмин, көрсөм мындай экен. Мынау экинчи кабаты кампа деп атпаймынбы? Кампага чыга турган жагы, мисалы мынау жагы проход боло турган болсо, мына адам басып жүрө турган жагы болсо, мынау жеринде жанагы алюмин профилден айнектен жасалган дубал боло турган болсо, анын ичине киргенден кийин мынау жер экиге бөлүнөт да мындай болуп. Бөлүнгөндөн кийин ар бири 24 чарчы метрден болуп бөлүнөт. Ошондо бөлүнгөндө ар бир орунга бирден кампасы болот деп атпаймынбы? Ошол кампага мынантип мынау жеринден чыга турган болот. То есть төрүнөн чыгат. Буга кээ бир тыңдар билесиңер, эмне кылышты? Же жөн эле шаты коюп алышат, же жөн эле мындай ача шатыдан коюп алышат, же болбосо мына жака баягы жыйылып кайра жайыла турган, мындай узара турган шатылардан коюп аласыздар. Үстүнө анан кийин жүгүңүздөрдү жее бересиздер. Мына жактан күйөөңүз ыргытып берип турган болсо, аялыңыз андан нары жее берет. Түшүргөндө мына жактан чыгып туруп эле кайсы размер деп туруп, мына размер дей турган болсо, ошол размерди өдөдө туруп эле аялыңыз ыргытат, мына жактан сата бересиз. Же күйөөңүз ыргытат, сиз сата бересиз. Анан бул жакта дагы бир өзгөчөлүк, мисалы мындай болуп узун жанагы туннелдей болгон өзүнчө мындай жолчолор болот. Ошо жолчонун ичинде сиздер жүрөсүздөр. То есть соодагерлер. Соода кылуучулар ушунун ичинде жүрөт. Жүргөндө булар эмне кылат? Мунун ичинде баягы ушунчалык тазалык болот, салкын, коопсуз, жакшы болот. Ар бир сатыла турган товарлар ар жакта болот. То есть, мисалы, аялдар бөлүмү өзүнчө жаллаң аялдардын кийимин сатат. Бир жагында мисалы эркектер бөлүмү деп эркектердин кийимин сатат. Бир жагында балдардынкы. Анан дагы бир жагында мисалы үйдүн төшөктүн агы, жана башка ушундайлар. Бут кийим, джинсы, кышкы кийим деген сыяктуу ар жакта ар түрдүү нерселер болот. Же болбосо канцтовар өзүнчө кыскасы ошентип бөлүм болуп бөлүнгөн. Анан наркы жактан жол өтөт, ошол жолго жараша бул жер мынтип тепкич болуп туруп мынтип кыскара берет. Мынау эң башы, эң узун жагы, анан наркы тараптары кыскараак болот. Анан кандай болбосун, бул жактан жанагы 3-чү кабатынан машинаңызды коюп, ылдыйга түшкөнгө өзүнчө тепкичтер, андан сырткары лифт дагы болот. Анан төрт тарабында өзүнчө бардык тарапка жакыныраак болгон дааратканалар, заманбап дааратканалар курулат, ашканалар курулат. Кыскасы бардыгы бар. Ошон үчүн мен урматтуу Оштун тоок буруштарын ушул жерге чакырам. Урматтуу Ош шаарынын тоок буруштары, сиздер келиңиздер дагы. Келип, мына Бишкектеги жаңы базарга келип, базар кантип курулат, базарды кантип курса болот, ошол эле сиздер сатып аткан акчага мындай базарды куруп, ошону актатса болот бекен, болбойт бекен, бир көрүп кетсеңиздер жакшы болот эле. Себеби, эми сиздердин куруп аткан нерсеңиздер аны эми уят да эми. Мына базарды ушинтип курса болот экен, ошол эле бага. Үстүндө парковкасы менен, кампасы менен, соода жайы менен, болгондо дагы ортосу гранит менен кооздолгон ташы менен, бул жакта пластик же болбосо жанагы алюмин эшик терезеси менен, мынауга окшоп кампасына чыга турган өзүнчө жайы менен, болгондо дагы ортосундагы мынау адамдар жүрүүчү жайын 6 метр кылып, ушундай эндүү кылып жасаса болот экен. Ичинде бир нече лифттерди койсо болот экен. Ошто ошончо жанагы суулуу теп-тегиз жерди алып, ошол жерди мындай алганда кор кылдыңыздар да. Айып кылдыңыздар. Андай кылбаш керек эле, мындай кылыш керек эле кылганга жараша. Ошон үчүн айтам. Мына, ушул дагы сатыкта турат азыр. Мүмкүн болушунча кийим эртерээк келе турган болсо, ушул нерсени алып, ушул жерден ээлеп кала турган болсоңуздар, бул жерде укугуңуздар сакталат, укугуңуздар корголот. Анан кийин жанагы шартыңыздар жакшыраак болот. Ишке келгендей, офисте иштегендей келесиздер, офисте иштегендей кетесиздер. Зыркырап, баягы кышта суукта тоңбой, кышында тердеп, жыттанып, ошол тер менен тер болуп, денеңге чапташып кетпей, жакшына шартта жакшына болуп,
иштейсиздер, жакшына болуп кетесиздер. Эми дагы бир нерсе. Азыр мен ушул нерседен улам Бишкек шаарынын бийлигине, деги эле Кыргызстандын бийлигине кайрылгым келет да, урматтуу ушул жетекчилер. Базар аттуунун бардыгына ушундай бир талапты койсоңуздар. Тетигиндей кылып, мынау контейнер базарларды эми жок кылгыла туугандар деп эле айтсаңыздар. Себеби мындай замандар болду. Ошол байларды азыр айтам да, ошол байлардын ак Кыргызстандагы жашоонун ошол акчанын кантын гана силер урган экенсиңер. Не кылып? Мына контейнерди алып келдиңер. Бир контейнер $1000 турган. Азыр эми $2000 чыкты. Ошо 30 жылдан бери араң ошол мурда $200 бир контейнердин баасы $200 башталып, азыр $2000 чыкты. Ошол ашып барса $2000 турган темир контейнерди сиздер $20,000-30,000 чейин саттыңыздар, ушул базарга коюп алып. Болгону $2000 сиздер 10 эсе эмес, 15 эсе кымбаттатып саттыңыздар. И ошого дагы алымсынбай ошо акча деп жүрөсүздөр. А бирок эми азыр бийлик деле ошону түшүнсө болот да, убагында силер элди ушинтип жегенсиңер. Силер байып бүттүңөр. Эми токтоткула. Базарыңарды эч ким тартып албайт. Эч ким силерге тийбейт. Бирок бир гана шарт. Мындай кылып базарды курасыңар, мына жаңы базардай кылып. Биринчи кабатын ушинтип соода жай кыласың. Экинчи кабатын кампа кыласың, үчүнчү кабатын парковка кыласың деп. Же болбосо ошол бийлик ушул нерсени талап кылса болот эле. Же болбосо жанагы жайгашкан шартына жараша жер төлөөсү менен кыласың, жер төлөөсүн парковка кыласың, биринчи кабатын соода жай кыласың, экинчи кабатын кампа кыласың, үчүнчү кабатын дагы парковка кыласың деп. Мына ошондо Кыргызстандагы базар аттуунун бардыгы оңолот эле. Мына контейнер аттуунун бардыгы башка максаттарга жылат эле. Башка максатта колдонулуп баштайт эле. Контейнерден балким бир башкачараак бирдеме кылабызбы, же контейнер аттуунун бардыгын сатабызбы, же темир кылабызбы, же болбосо бир чатыр кылып иштетебизби, кыскасы башка максатка колдонсок болот. Эми баягы Кыргызстан баягы эл менен эл катары өнүгөбүз дегенден кийин ошол эл катары эл колдонгон, эл өткөн талаптарга, эл өткөн заманбап баягы шарттарга өтүшүбүз керек биз дагы. Анан кийин качанга чейин монтип ошол бири кызыл, бири сары, бири көк болгон контейнердин ичинде дымдалып отурабыз, манты казандай болуп. Эми андан өтүшүбүз керек, андан кетишибиз керек. Мынага окшогон заманга, мынага окшогон капиталдык курулушка келишибиз керек. Себеби бул заман, мынау курулуш, бул кылымдык курулуш. Булар 100 жыл турат, 200 жыл турат. Эч нерсе болбойт булар. И 200 жыл болсо дагы булар өзүнүн мындай имарат катары өзүнүн функциясын аткара берет. Өзүнүн жанагы кандай десем маанисин жоготпойт булар. Анын аркылары эмне болот? Мынаны азыр эртең базар эле болбой калса, мына контейнерлер эмне болот азыр? Мен бул боюнча өзү жанагы Ошто мурда кордук базар деп бир материал чыгаргам. Ал ошол адамдарды кордой турган эле жер болчу. Себеби ал жерде мөмө жемиш сатылат экен. Мөмө жемиш саткан жерде эми анча-мынча чирик болот экен, башка болот экен, ошонун бардыгы сасыйт экен. Жылдап жүргөн жериң баткак. Турган жерлери үстү бир бастырма, жөн эле капа мындай алганда. Ала чыкты жабып алып эле ушу жамгыр тийбесе болду, турушкан. Кышында кар, жайында ысык, аптап, тердеп турасың. Кышында ошол суугукта, жамгырда ошо суу болуп турасың. Эптеп ушу бирдемени паана кыласың, ошентип турат. Эми ошону кордук базар дейт. Мен ошондо дагы айткам, айланайын, ош шаарынын бийлиги, сиздер ушул базардын ээсин чакырып туруп эле, же базарыңды жап, мынаны токтот, мынтип иштетпей. Же болбосо ушул жерге мына эмне көп, банк көп. Кыргызстанда бир 30дай банк боло турган болсо, 30 банктын ичинен жок дегенде бирөө табылат да. Ошого мына жериңди күрөөгө кой дагы, ушул жерге капиталдык кылып туруп базарды кур. Мынандай кылып курасың деп туруп, жанагы макетин түзүп, долбоорун. Мынандай кылып кур деп туруп колуна карматып койсоңуздар, кылат. Элди мынчалык кордобошубуз керек. Базар өзүн өзү актайт, 10 жылда болсо дагы актайт. Андан базардын кожоюну банкрот болуп кетпейт, бели сынбайт деп айтканмын. Эми ал нерсе аткарылган жок. Бирок эми заман өзү ошону талап кылып калды. Азыр мына кээ бир замандын ушул шартын, замандын өзүнүн жана чакырыгын сезгендер мынантип өздөрү эле жасап атат ошону. Мына башталып тур ошондой нерсе. Достор, мына жыйынтыктап айтып берейин ушул жаңы базар жөнүндө. Жаңы базар азыркы аты кандай болуп калат? Мына эски Советский көчөсү, мына бишкектер жакшы билет. Ошол Советский көчөсү менен этектеп келгенде эле
наркы жагында жанагы айланма жол объезд деп коет. Ошол объездге жетпей ушул базар орун алып атат. Тетиги жерде Дордой базарга жетпей эле мына ушул жерде турат. Эми жон гана салыштыруу үчүн айтып берейин. Көбүнчө бизде ошол $100,000, $150,000, $2,000 контейнерлерди ошол базарда турган үчүн гана адамдар сатып алышты. Ошого инвестиция жасашты. Бирок азыр заман өзгөрүп атат, заман алмашып атат. Адамдардын бардыгы парковкасы бар, ичинде бир жагымдуу шарты бар, ыңгайлуу жерлерге чаап калышты. Ал деген сөз, мына мисалы ушул жаңы базар. Башка базарларда парковкасы жок. Барсаң кирип болбойт, баягы жерде жүрүп болбойт. Ошонун айынан мисалы мен жеке өзүмдү айта турган болсом, мен базарга барбаганга аракет кылам. Ушул базарга барсам менин нервим козуп, ушул мээ жарылып кетейин дейт. Ошон үчүн өзүмдү аяган үчүн, өзүмдүн нервимди аяган үчүн мен базарга барбайм. А бирок эгерде базарлар мындай болуп салына турган болсо, мен бармакмын базарга. Азыр мынау базардын жалпы аянты ушул экен. Жана мен айтып аткан 7 гектар ушул. 7 гектардын асты базар боло турган болсо, үстү 7 гектар парковка болуп атат. Мындай базар Кыргызстанда жок. Дээрлик, мисалы имарат канча болсо, ошончолук ошонун асты же ошонун үстү жанагы парковка болгон учур жок да. Неге антип атам? Мисалы айрым көп кабаттуу үйлөр өзү канчалык жерде турса, ошончолук андан дагы көбүрөөк парковка кылып атышат. Бирок алардын жанагы бир нече кабат да, а бул бир эле кабат болуп атат. Бир кабат ошол жалаң өзүнүн соода жайлары, экинчи кабаты ар бири өз-өзүнүн кампасы. А үстү ошол бойдон парковка. Мындай алганда бир орунга 2ден парковка туура келип атат. Орточо алганда. Эми плюс-минус бар, ушундай. Эми бул жагы азыр мындай чыгып көрсөтө турган болсок, мына бул жак контейнер базар. Наркы жак Дордойдун базары. Нар жакта Артуш кафе дейт, не дейт. Кыскасы ушундай. Наркы жак, тетиги жакта помпада азыр цементти куюп атышат. Помпа менен. Бетонду, жанагы мен көрсөтүп берген бетонду алып атат. Эми ошол жактан мынандай келгенде, мунун асты, мына жол. Ошо жолдун бою дагы парковка болот. Бир катар жанагы гостевой деп коет. Ошо коноктор келип, мына жерге машинасын сайып токтотуп кое турган. Анан мына жагы, мына жашыл аянт болот. Андан сырткары мына жакта кадимкидей тротуар болот. Ушул тротуарда жүрүп, мындай келип карап, бул жагынан дагы соода болот, анан ичинен дагы соода болот. Ошол жагынан алганда, мынау өйдүк-сөйдүк болгон контейнер базар доору ушинтип бүтөт акыры туугандар. Ошон үчүн азыр контейнерде отургандар, контейнерде соода кылып аткандар, ошол жерден тажагандар, акыры контейнердин доору бүтсүнчү ушул. Биз дагы адам катары, эл катары кадимкидей жакшынакай бир мындай дүкөндүн ичинде соода кылып калалычы дегендер тырышып, азыртан ушуга келип акчасын төгүп, анан азыртан ушул жерден орун алып калганга аракет кылганы менин оюмча жакшы болот. Эмне үчүн? Себеби акыры айланып келип, мисалы адамдар жакшыраак, адамдар акчасы көбөйгөн сайын, анча-мынча колунда акчасы болгон сайын өзүн сыйлай башташат, өзүн карай башташат. Ошондой адамдар сооданы мындай бир жакшыраак, жагымдуураак, тазараак жерден кылгысы келип калат. Ошон үчүн азыр шаардын ичиндеги дүкөндөрдүн иши жүрүшүп атат. Эмне үчүн? Себеби дүкөндүн ичинде жайында кирсең салкын, кышында кирсең жылуу. Товарлары таза. Ошон үчүн ошол жерге барасың. Азыр мынау дагы кудум ошондой болуп атат. Эми мынау жагынан машина менен чыга турган бир жери бар. Мынау жагынан дагы бир жери бар. Мынау жагынан дагы бир жери бар. Мынау жагынан дагы бир жери бар. То есть машина менен азыр 4 тарабынан кирип чыкса болот дешип атат, бирок мен айттым азыр. Ушундай кирип чыга турган жерлерин дагы көбөйтүп койбойсуңарбы? 2000 машина тура турган болсо. Демек бул бири-бирин күтүп калышы мүмкүн, тыгын болуп калышы мүмкүн. Десем, тура эле айтасыз. Мынау жактарынан ушул ортолорунан дагы бир-эки жеринен кылсакпы деп ойлонуп атабыз дешип атат. То есть азыр мындан чыкканда, мына ылдыйракта мына жерде азыр жанагы айланма жол, объезд деп коет, жана 6 полосалуу кылып азыр куруп атышпайбы? Ошол курулган жол. Ошол жактан түз эле бул жака кирип келсе болот, же болбосо бул жактан чыгып түз эле ушул жакка чыгып, ош тарапка, мына Кара Балта тарапка дагы кетсе болот. Бул жагынан ушу Кемин тарапка дагы кетсе болот. Анан эми азыр ушул базарды
мактап атасы дешиңиздер мүмкүн, да мактап атам. Себеби мактаганга арзый турган нерсе экен. Себеби базарлар акыры ушундай болуш керек. Кече мен Кытайга барганда дагы өзүм көрүп келдим. Кытайда мен жөнөкөй чачылып жаткан базарды дээрлик көргөн жокмун. Азыр мына биздегидей контейнер базарды көргөн жокмун. Кытайда кадимкидей адамдар ушул 5 кабат болот экен, 10 кабат болот экен, 10 кабат болсо 10 кабат базарлары бар экен. Пробканы көргөн жокмун. Азыр мына ушунча машина, 2000 машина ушул жерге, ушу 7 гектар базарга базардын ичине келген канча адам боло турган болсо, ошонун бардыгынын дээрлик машинасы бата турган болуп атат да. Бир жагынан мына гостевой парковкасы болуп атат, айлантып. Экинчи жагынан мына үстүндө толугу менен парковка болуп атат да. Анан ушундай болсо, акыры анан кийин көчөнүн бойлорунда ар жерге баягы көрүнгөн жерге машинасын токтоткондор азаят. Машина токтоп турбаса эле, машина баягы жолдун четин ээлеп эле турбаса, анда парковка болбойт да. Кан токтобогондой эле болуп, тромб болбой жүрүп турган болот. Анан базар качан бүтөт? Базар азыр 2026 жылдын аягына бүтөбүз дешип атыптыр. Бирок ошол 2026 жылга чейин азыртан акчасын берип, азыртан орунду ээлеп, ошол бир 2 жыл, 3 жылдын 1 жыл, 2 жыл алдыга карап арканды алысыраак таштап иштегендер азыртан орундарды сатып алып башташыптыр. Мисалы, мынау биринчи катардагы орундардын дээрлик көпчүлүгү сатылып бүтүптүр. Анан негедир адамдар жакшы көрөт окшойт, мынау ортосундагы базарлар, мына ортосундагы орундар, мына жактагы орундар сатылып, мындай сары менен боялып, бул займ дегендей сатылды дегендей болуп белгиленип баштаптыр. Мындай алганда азыр бир 35-40% сатылып баштаптыр. Буга чейин булар реклама бербептир. Булар келгиле базарды алгыла ушундай деп элге жарыялай элек экен. Бирок ошого карабай азыр ушул бир 30% сатылып калыптыр. Эгерде мынау жарыя берилип, мына базардын сатыгы башталды дей турган болсо, бул дагы бат эле сатылып кеткедей. Ошол жагынан алганда азыр ким эртерээк келет, ким эртерээк ушуга аракет кылат, ошонун иши жүрүшөт го деп ойлоп атам. Мен эми жанагы $2000 контейнерди $150,000 сатып алгандарга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Эми сиздер сабыр кылыңыздар эми. Башка эле жок. Мындай заманбап, замандын чакырыгы келе атат. Эми ушундай болуп базарлар өзгөрөт, контейнерлер чыгат. Баягы $2000 контейнерди $150,000 алганыңыз менен аны кайра $150,000 эми сата албайсыз. Эми ошонуңузду таштанды кылып $2000 сатсаңыз ошол контейнериңизди, анда курсан болосуз, бактылуу болосуз. Ал дагы ошол $2000 дагы сатылбай калышы мүмкүн. Анткени мындай базарлар курулуп атат да. Эл ушуну алат да, эл эртең ушу жерге келет. Ошон үчүн мен ошол мындай эски контейнерден курулган базарларда $2000 контейнерди ошол $100,000, $80,000, $150,000 сатып алгандарга чындап көңүл айтам сиздерге. Кайрат кылыңыздар, сабыр кылыңыздар. Ошол бар болуңуздар, базарлар ушундай болсун. Базарларыбыз оңдолсун, оңолсун, шарттары жакшырсын. Эң жаман базарыбыз, эң тоготпой койгон, ал жердин шарты начар деген базарыбыз ушул болуп калсын эртең.